Assalamu алейкум, Москвада туугандар. Биринчи бүгүнкү биздин кайгыбыз көбүнчө сурап жатышат. Гражданство боюнча, гражданство Российской Федерации кантип алса болот деген. Эми реалдуу ала турган основаниясы барлар жөнүндө айтайын. Анан конкретно Москва боюнча айтам да. Бөлөк региондордо жаңылып калышы мүмкүн. Биринчиден основание деген эмне? Основание деген ал квотасы жок российский гражданство ала турганга мүмкүнчүлүгү бар адамдар. Алар кандай адамдар? Биринчиден баласы гражданин Российской Федерации болсо, же кызы, же күйөөсү, же аялы, же атасы, же апасы гражданин Российской Федерации болсо, ошол жарандын квотасы жок, РВП алганга мүмкүнчүлүгү бар. Ал үчүн эмне кылыш керек? Биринчиден Сахаровада, МФЦда барып, ошол жактан полный информация алып, информация деген информация, сертификат на РВП, паспорт перевод, нотариальный перевод, свидетельство о рождении, андан тышкары дагы заявленияны айта кетчү нерсе, заявленияны өзүңүздөр жазбай эле коюңуздар. Заявленияны ошо МФЦга барсаңыздар 5000ге жаздырасыздар. Анткени өзүңүздөр жазганда баары бир кычыктай берет. Кычыктапкандан кийин бир үтүр үчүн, бир точка үчүн дагы кайра үйүңүзгө жөнөтөт. Үйүңүзгө келгенден ал точканы оңдоп барганда дагы ошентип 5-10 жолу барасыз дагы. Ошол 5000ңизди жөндөн жөн коротосуз. Анын үстүнө сиз өзүңүз заявление жазып барганда ката тапса кайра повторно ошол күнү принимать этпейт. Эгер платный услуга менен заявление жаздырсаңыз, ошол күнү кайра кабылдаганга мүмкүнчүлүгүңүз толук бар. Андан тышкары Москвада регистрацияңыз болушуңуз керек. Анан 3 айлык деле боло берет. Это не важно, не обязательно 1 жылдык. Экинчиден, сиздин ким аркылуу тапшырасыз? Например, атаңыз аркылуу, же апаңыз аркылуу, же күйөөңүз аркылуу, же балаңыз аркылуу, же кызыңыз аркылуу тапшырганда сөзсүз түрдө ошолордун регистрациясы, убактылуу пропискабы сөзсүз түрдө немеде болуш керек. Москваны болуш керек. Москва, Московская область. Анан ошолорду алып барып туруп тияка тапшырасыз. Тапшыргандан кийин 2 айга чейин дагы текшерүүгө берет. 2 айдан кийин текшерүүдөн жакшы өтсөңүз РВП аласыз. РВП менен ошол РВП менен жарым жыл жүргөнгө, 1 жыл жүргөнгө, РВП срогу бүткөнчө жүргөнгө толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал учурда регистрация кылбайсыз, эчтеке кылбайсыз. Анан ошол РВП менен ОМС алганга анча-мынча Россиянын льготалары менен колдонгонго болот. Андан кийин 6 айдан кийин же 7 айдан кийин вид на жительствого тапшырсаңыз болот. Вид на жительствону 3 айдан, 4 айдан, 5 айдан кийин гражданствого тапшырып, дагы 3 ай күтүп, баш аягы 1,5 жылда гражданство алганга толук мүмкүнчүлүк бар. Эгер основание бар болсо, основаниясы жок болсо, жакында ноябрда закон кабыл алынат. Эгерде ким Советтер Союзунда төрөлгөн болсо, то есть свидетельство о рождении Советтер Союзунун болсо, ошолорго жөнөкөй жакшы мүмкүнчүлүктөр бар экен. Аны ал закон кабыл алынып чыккандан кийин ал боюнча толук айтабыз. Андан тышкары дагы булардын Россиянын программасында специалисттер алса болот. Специалисттер алыш үчүн бир жогорку окуу жайын бүткөн, же болбосо бир жакшы бир жерден налогун убагында төлөп, айтишник болобу, же бир Россияга польза алып келген жумушта иштесеңиз, то есть кара жумушта эмес, конкретно бир специалистте иштесеңиз, ошол боюнча да алганга болот. Бирок ал боюнча толук маалыматты айтып бере албайм, анткени аны бөлөк региондордон алган жакшы да. Бөлөк региондорго барып, ошол жактан регистрация алып, ошол жактан РВП алып, жана ошол жактан вид на жительство алып, гражданство алганга мүмкүнчүлүк бар, анткени тааныштарыбыз ошентип алып жатышат. Ал боюнча толук айта албайм. Ал эми Москва боюнча азыркы ситуация ошондой. Анан квота
Квота мурун разрешение на работу берилгенде эле, например, Москвага квота берилет. 1 жылга определенный квота РВПга. Ошол квотаны сатып алып, налогун төлөп, анан РВПга подавать этсе болот. Бирок анын квота алыш абдан оор, жана баарына эле берилбейт. Анан жана ачык жарыялаган жерлерди көргөн жокмун, балким мен жакшылап издеген жоктурмун. Ошол гражданство боюнча ошол. Анан дагы бөлөкчө вопростор болсо, биздин каналдан комментарий жазып же кайрылсаңыздар, колдон келишинче жооп беребиз. Ассаламу алейкум.